Мен өткөндө да Ала Бука Чаткал районунун ошол учурдагы мектеп имаратынын абалы тууралуу айткан элем. Бүгүн дагы ошол Чаткал районунда Канышка аймагында караштуу Кара Булак айылындагы Жамалбек Ташиев атындагы орто мектептин учурдагы абалы жөнүндө айткым келет. Мага Канышка айылдык депутаттын атынан кат келген. Анда жогоруда аталган мектептин абалы тууралуу айтууга туура келет. Ошол мектептин бүгүнкү акыбалы жөнүндө айткым келет. Анда мектептин 2 корпусу бар. Биринчи корпус 1984-жылы курулган, экинчи корпус 2004-жылы курулган. Алда ошо пушпаган гылай кирпич менен курулуп, бүгүнкү күндө ошол 100 орунду мектеп окуучуга даярдалган да. Бүгүнкү күндө ал жерде мектепте 270 окуучу окуп атат. Мектептин класстары өтө тар. Бир класста ушул 10дон гана окуучу гана ылайыкташтырылган. Бирок азыркы күндө ушул 17ден 22ге чейин бала окуйт да бир класста. А класста болсо парта стулдан башка инвентарь коюуга место жок. Ошондой билим алуу үчүн китепкана, лаборатория, спортзал, ашкана, актовый зал, атайын предметтик кабинеттер жана мугалимдер үчүн кошумча даярдык өтүүчү бөлмөлөр жетишпейт да. Ошо Канышка айыл өкмөтү тарабынан 2022-жылы 2 темир контейнер сатылып берилген. Бирөөсүндө директор отурат, экинчисин китепкана кылып колдонушат да бүгүнкү күндө. Бул мектептин имараты ошо 7 төрөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик бюджети 2017-жылы текшерип, 7 төрөгө туруксуз, тиешелүү эреже талаптарга жооп бербейт деген корутунду чыгарган. Демек, аталган мектептин окуучулары, ал жерде иштеп аткан мугалимдер дагы бүгүнкү күндө коопсуздугу коркунучта десек болот да. Ошон үчүн Алмазбек Акынжан ушул өзүңүз ушул мектепти бир көзөмөлгө алып, жардам берсеңиз, ушул эми биз балдар биздин келечегибиз деп атабыз, ушул окуучуларга бир жаңы мектеп салууга ушул жардам берсет деген мен ишеничтемин да сизде. Анан эми былтыр ошол Чаткалга болгон иш сапарда мен ушул 2 мектеп менен жакындан таанышып келгем да. Ошол эле мектептин бири ошол Жамалбек Ташиев атындагы мектеп. Экинчиси ошол Курулуш айылындагы Сатимбай Мырзалиев атындагы мектептин имараты болчу да. Бүгүнкү күндө ошо Сатимбай Мырзалиев атындагы мектеп бул бүгүнкү күндө ошо курулушу жүрүп жатат. 140 миллион сом каралган. Ошондон бүгүнкү күндө ошол болгон 35 миллион сомдук гана иш аткарылган да. Эми Алмазбек Акынжан ушул баягы ушул каржы маселесин чечкенге жардам берсеңиз, ушул